Саламатсыңарбы, урматтуу балдар, кымбаттуу окуучулар, сүйүктүү достор. Кайрадан Нурсултан Акылбек уулу онлайн сабак өтүүсүн баштайт. Мекен таануу 2 класс. Балдар, бүгүнкү сабактын темасы ойлонуп көрөлүчү. Жаныбарлар, айлана жапжашыл. Бүгүнкү сабактын темасы кандай болду экен? Азаматсыңар, жаныбарлар жазында. Балдар, бул кандай жаныбар? Азаматсыңар, бул тыйын чычкан. Тыйын чычкандын 3-төн 9-га чейинки балдары болот. Алардын көздөрү 1 айдан кийин ачылат. Дагы 1 ай өткөндөн кийин алар уяларынан чыгышып, өз алдынча тамак издеп, өз жандарын бага башташат. Бул кайсыл жаныбар? Бул албетте коён. Коёндун баласы бөжөк деп аталат. Коёндор өз балдарын сүт эмизип тамактандырышат. Демек, коёндор да сүт менен азыктанышат экен. Бул кичинекей бөжөктөрдү башка коён таап алса да, ал да өз балдарындай багып чоңойтот экен. Карагылачы, коёндор да кандай мээримдүү. Арадан көп өтпөй уяларынан чыгып, өз алдынча чөптөрдү, жалбырактарды таап жей башташат. Балдар, бул жаныбардын аты аюу. Аюу жазында чээнден чыгат. Бул аюунун баласы мамалак. Аюу кышында туулган 2-3 мамалагын ээрчитип, чээнден жазында сыртка чыгат. Аюулар суур, балык сыяктуу жаныбарлар жана дарак, бадал мөмөлөрү менен азыктанышып, өз балдарын багышат. Урматтуу балдар, бул кайсыл жаныбар? Бул жаныбар түлкү. Түлкүнүн баласын бачики деп айтабыз. Карагылачы, өзүнө кандай окшош. Түлкү 4-6, кээде 12 бачики багып чоңойтот. Бачикилерин кичинесинен тамак табууга үйрөтөт. Башкача айтканда, тарбиялайт. Арадан 1 же 2 ай өткөндөн кийин бачикилер өз алдынча тамак табууга аракет кыла башташат. Өз жандарын өзү багышат. Бул жаныбардын аты карышкыр. Карагылачы балдар, карышкырлардын да топ башчылары болот экен. Бул карышкырдын баласы бөлтүрүк. Алгач бөлтүрүктөрүн карышкырлар эт табып келүү менен багып чоңойтушат. Андан кийин карышкырлар өз жандарын өздөрү бага башташат. Дене түзүлүшүнүн узундугу 160 сантиметрге чейин, салмагы 86 килограммга чейин жетет. Бул кичинекей бөлтүрүктөр чоңойгондо 86 килограммга чейин чоңоюшат. Достор, бул жаныбардын аты ташбака. Ташбакалар жашоосу токой, талааларда өтөт. Ага коркунуч келген учурда башын чопкутунун алдына катып, кыймылсыз таштай катып калып, өз жанын сактап калат экен. Ташбакалардын сууда жана кургактыкта жашаган түрлөрү болот. 100 жылча, айрымдары андан да көп убакыт жашап өмүр сүзүшөт. Ташбакаларды эти, майы, жумурткасы, мүйүз кабыгы керектелет. Адамдар аларды пайдаланышат.
Балдар, жаныбарлар дүйнөсүнө саякат кылалы. Финляндиянын улуттук паркы. Аппак кардын үстүндөгү өлүк дененин эти алыстан эле караганда көрүнүп турат. Бул жерди аюулар, карышкырлар жана дагы жаныбарлардын ар түрдүү өкүлдөрү байырлашат. Бул аймакта жашоо сүргөн карышкыр азыр аңчылыктын үстүндө. Жетиле элек бөлтүрүктөрүн багыш үчүн бул карышкыр аюу менен кездешүүгө аргасыз. Бул жашоо үчүн болгон күрөш. Жолуңдан кандай гана кыйынчылыкка душар болсоң да, туруштук берүү үчүн шамдагайлык жана ылдамдык баарын чечет. Карышкыр сактык менен ишти батыраак тездетиши керек. Антпесе бир эле жаңылыштык кетирсе, анын ишинин бүткөнү. Аюу менен карышкырдын эрүүл талаасы. Бул жер абдан суук. Андыктан жаздын келиши да көпкө күттүрбөйт. Таң атпай аңчылыктын үстүндө карышкырлардын жүргөнүн көрөсүң. Карышкыр жалгыз жүрсө да ал дээрлик алсыз. Эгер алардын топтошкон үйүрү болсо, анда бул башка кеп. Алар аңчылыкта чогуу болгондо өз ишинин мыкты чеберлери. Тагыраак айтканда, алардын аңчылыкта биргеликте топтошуп иш алып баруусу бул алар үчүн жеңиштин ачкычы. Аюуга кайрылсак, алардын жашоосу бир кыйла башкача. Алар кышы бою ийиндеринде уктап күн өткөрүшөт. Бирок азыр жаратылыштын өзгөрүлүшүнө байланыштуу алар ийиндеринен чыгышты көрүнөт. Аюунун азыркы тапта 6 ай таттуу уйкудан ойгонгон маалы. Жаз мезгилдин биринчи күнү кирип келгени менен, бирок азырынча айлана суук. Өкүнүчкө карай жаз кечигип жаткандай. Аюунун жашоосунда тамак бул баарынан маңыздуу. Азырынча кар жаап жатат. Тамак издеп табышта кыйын. Аюунун жетиле элек 2 мамалагы бар. Ал азыр ачка болгондуктан жерди аймалап, чукулап кыдырып жүрүшөт. Мамалактарга карышкырдын улуган үндөрү угулду. Демек бул жакынкы аймакта карышкырлар жүрүшөт дегенди билдирет. Жаздын келиши жана акыркы кардын жаашы менен бул аймакта жашоо сүргөн жаныбарлар үчүн көп нерселер өзгөрө баштайт. Ургаачы карышкыр таң атпай бул талаларды кыдырып жүрөт. Азыркы тапта ал карышкырдын бир үйүрүнүн мүчөсү, жана дагы аңчылыкта мыкты чебер. Күндүн чыгышы менен бугулардын үйүрү түштүк тарапты карай жол тартышты. Азырынча жалгыз бул ургаачы карышкырдын акыбалы кыйын. Анткени алыс эмес жерде анын бөлтүрүктөрү бар болгондуктан энеси алардан алыстап кете албайт. Көрдүңөрбү балдар? Жаныбарлар дүйнөсүндө да
Бул карышкыр өз бөлтүрүктөрүн таштап алыска кете албай жатат. Биздин жашообузда дагы өз жакындарыбыз бизди таштап эч качан алыска кетүүнү каалашпайт. Бул бөлтүрүктөр да кийин чоңойгондо өз ата-энелерин эч качан алыска таштап кетпейт. Ошондуктан биз да өз ата-энелерибизге, өз жакындарыбызга мээримдүү болушубуз керек. Аларды сыйлап, урматташыбыз керек экен. Анда эмесе балдар, үйгө тапшырма. Жогоруда келтирилген жаныбарлар сыяктуу кирпичечен, суур, качкулак, жылан, жогорудагы жаныбарларды колуңардан келишинче дептериңерге өз оюңарды, маалыматтарды жазгыла. Ташбакай эмне менен азыктанат, өз балдарын кантип чоңойтот, ошолор тууралуу жазасыңар. Урматтуу балдар, ушуну менен биздин сабак аягына келип жетти. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калгыла, аман болгула балдар.